Бүгін ақшаны әркім арқандай түшінеді. Сізде кішкене ақша бар, ақша берсеңер. Şimdi бұл жерде $50 ақша. Азырын айтқансам, ашығын айтқанда, мына 21-ші қылым, мына туылышың даған ақша да, төрөлүшүң ақша. Керек болса өлүшүң дағы ақша, урматтуу мекендешим. Өлүшүң ақша, жашашың ақша, машина алышың ақша, үй алышың ақша, бардық ақша. Кичинекей нарисе деп кучагыңа баса турган балаңа памперс десең, алдағы ақша, бардық ақша. Анан урматтуу мекендешим, бүгүн ар кандай себептерди айтып, бактылуулук акчада эмес деп ойлойсуңбу ушул маселелерди айткандан кийин дагы? Туура, бакыт бул доллар, бул акчалар, тыйынтыпырлар бакытты алып келбеши мүмкүн, бирок бакытка жете турган бардык шартты ушул акча түзүп берет да. Эгерде биз мусулмандар эскиче болуп, бул доллар жаман, акча жаман, башка жаман деп качанга чейин жүрөбүз? Качанга чейин? Биздин динибиз, урматтуу мекендешим, арамдан байыбагын дейт. Бирөөнүн уруп, удар берип, же арамдан акчасын алып жеп байып кетпегин дейт. Ушундан тыюу салат. Бирок адалынан болсо, бизнес кылып өнүгүп кет, өсүп кет. Үйдө 2 таш кылып сал, бирок ошо жараша ичинде жаша, же жашат. Бекер турбасын, жөнүндө турбасын, ысырап болбосун деген маселени айтат биздин динибиз. Бирок байлыктан эч качан тыюу салбайт. Ошондуктан акчадан коркпош керек, урматтуу мекендешим. Бул акча эч нерсе эмес. Бирок бул акча чыныгы жүздөрдү ачып коет да. Чыныгы бетиңди ачып коет бүгүнкү учурда. Баягы ийгиликке чокуга чыккан учуруңда көбү чалат. Баягы алым байкаганыңыз 780 миңге чейин чыгып кетет. Бирок башыңа бир кайгы проблема келип кала турган болсо, апаң чалат, атаң чалат, үкөң чалат, болду, башка эч ким жок. Урматтуу мекендешим, биз илимден качпашыбыз керек. Кээ бирөөлөрдө азыр ушундай дагы деле ушундай түшүнүк бар. Мектептеги сабактар керек эмес бизге. Бизге ушул Куран, хадис болсо болду деген адамдар бар да. Сиз окуп аткан химия, сиз окуп жаткан физика, мектепте берип жаткан ар бир предмет Кудайдын барлыгына, ошо Кудайга алып барат, урматтуу мекендешим. Бардык илимдер Кудайды таанытат. Мисалы карасаңыз, эгерде жөн эле талант болуп туулуп калган болсоңуз, анда бир нерсеге ишенишиңиз кыйын да. Роналдо менен Мессини алып карасаңыз, Месси талант да, а Роналдо эмгек. Ал чындыгында эмгек кылып жет. А талант Мессиде өзүдө бар. Өзү ошентип ойнойт, башка кылат, Бирок урматтуу мекендешим, эмгек бааланыш керек да. Таланты барлар, башкалар деп бир нерселерге аралашкысы келбейт. А Роналдону мисал карасаңыз, ислам диниге аралашып, Куран китептерди кармап, башка кылып. Талант болуп төрөлүү башка. Бирок эмгек кылып бир чокуга чыгуу бул башка маселелер да. Айтайын деген маселе дагы эле ушакча маселеге алып келтам. Атаңыз бай болсо, башка бай болсо, мунун доору бүтөт. Сизге өтүп калат деген эмес бул бардыгы. Акча тыйынтыпыр маселеси бардыгы. Сизге 100% өтүп калат деген маселе жок. Мен азыр бир окуяны айтып берем, кыска нуска. Бул окуя, урматтуу мекендешим, илим, билим маселесиге келип калат да. Окуганыңа жараша байыйсың деген маселени алып келет. Окуганыңа жараша кутуласың. Кутулуунун жолу ушул окууда экендигин түшүнөсүң бул окуядан кийин. Бир падыша бар экен. Падышанын эми билесиздер, чөөрү кыздары болот, сулуу кыздары болот, башкалары болот. Бир сөз чыгыптыр фаланча жерде, мисалы, бул чөөрү кыздары 10 000 сом, 20 000 сом боло турган болсо, азыркы мисал келтирип айтып атам. Азыркы сом менен тыйынтыпыр менен эсептеп атам, бирок ошол учурдуку. Фаланча жерде 100 000 сомдук кыз бар экен деп угат экен падыша. Бул падышага өзгөчө угулду, анан баягы кызды издеп таап барышты. Падыша айтты: "Эмнеге сен кымбатсың? Эмнеге сен кымбатсың?" Ушул суроону койгондо, "Себеби мен билимдүүмүн." Мен заңгер эмесмин, мен билимдүүмүн деди. Ана макул, мен сага 5 суроо берейин. Сатып алгандан кийин айтып атат кызды. Мен сага 5 суроо берем, эгер 5 суроого так жооп берсең, мен сени эркиндикке чыгарам, азат кылам. Эгерде суроомо жооп бербесең, башыңды жула чабамын деди. 5 суроолор кайсылар? Эң жакшы
кийим кайсы, эң жакшы жыт кайсы, эң жакшы тамак кайсы, эң жакшы төшөк кайсы, эң жакшы шаар кайсы деп 5 суроону берди. Баягы кызым деп күлөп карап, буяктагы вазирлерге, кызматчыларга карап туруп, мени атымды дайындагыла, акат болсун, анан кийим кечемди даярдагыла, тамак аш 3 күнгө жете турган кылып дайындап койгула, мен кетүүгө бир кадам калды деп сүйүнүп, падышага карап жооп беришти баштайт. Эң жакшы кийим бул кедейдин кийими. Себеби ал жазга дагы кышка дагы бир кийим кийет. Ошол эле курткасын экинчи жылга дагы сактап кийет. Ал эми эң жакшы тамак бул ачка калганда жейилген тамак. Ачка калганда билесизби, урматтуу мекендешим, катыган нандаган баягы торттой кирет го, билесизби? Ошончолук даамдуу болуп кетет. Эгерде ач калган учуруңузда бардык нерсе таттуу, ширин көрүнөт. Ач калганда жейилген тамак эң таттуу, эң даамдуу тамак. Эң жакшы жыт кайсы? Эң жакшы жыт, урматтуу мекендешим, жооп берип атат, наристенин жыты деп. Чындыгында наристенин жыты, баланын жыты бейиштин жыты деп бекеринен келбейт. Баягы эне карасаңыз, баягы мындай айтканда артынан, алдынан ар кандай нерселери чыгып кетет, заңы чыгып кетет, зарасы чыгып кетет. Бирок баламдыкы деп шубап, жытап жууп коет го, топ-таза кылып. Баланын жыты эң жакшы жыт экен да. Ал эми эң жакшы төшөк кайсыл деп сураса, кыз айтып атат, эң жакшы төшөк бул тынчтыкта уктаган төшөк. Билесизби, кээде бир проблема болот, башыңызга кырсык келет, бир түйшүк маселелер болот. Ошондо төшөк үстүнө келип жатасыз, диваныңыз жумшак, 2 кабат, 3 кабат. Бирок тикенди үстүндө жаткандай болосуз да. Ушуну байкайсыз, башыңыздан өткөнбү ушул нерселер? Тикенди үстүндө жаткандай болосуз. Уктагандай болбойсуз. Неге? Сизде себеп проблема бар да. Тынчтык жок сизде. Кошунаңдын үйдө согуш болуп атса, сен кантип тынч уктайсың? Мына тынчтык маселеси, урматтуу мекендешим. Эң жакшы төшөк тынч, жүрөгүң тынч. Эч кандай кедей болсоң да, ким болсоң да келип жыргап тынч уктап атасың. Буга жеткен нерсе бакыт жок. Эң жакшы төшөк кайсы экен? Тынч келип укталган төшөк экен. Бирөөнүн бирдекесин уурдап келдиң, бирөөнү барып урдуң. Анан келип кантип уктайсың? Жок, уктай албайсың. Сарсана болуп, түйшүк менен түнү 2 жолу ойгонуп сигарет жеп келесиң. Уктай албайсың. Айтор, жаткан төшөгүңдө тикен болуп калат экен. Качан сен тынчтыкта болбосоң, урматтуу мекендешим. Деп акырын баягы кыз басышты баштады. Падыша карап туруп, акыркы суроого жооп бербейсиңби? Кандай суроо? Эң жакшы шаар кайсы десе, кыз карап туруп, эң жакшы шаар илим шаары. Илимди колдогон шаар бул эң жакшы шаар. Илим билимге басым жасашыбыз керек. Кайсыл жерде эң жакшы университеттер болсо, мисалы Америкада Гарвард десе бардыгыбыз титиреп калабыз го, Гарвардбы деп. Контрагым жакен. Илимге канча акча болсо беришибиз керек. Бүгүн эне тилин, кыргыз тилин үйрөтүп туруп, андан кийин балдарыбызды четке чыгарышыбыз керек. Балдарыбызга кыргыз тилин эң биринчи кыргыз тилде чыгыш керек. Апа ата Аллах деп. Эң биринчи кыргыз тилин билиши шарт ар бир кыргыздын баласы. Андан кийин кошумча орус тили, англис тили үйрөнүп кете берет. Эгерде кыргыз тилин билбей туруп, орусчада, англисчеде чыга турган болсо, алардын музыкасына ойной турган адам болуп калат ал. Тил жок, маданият жок, өнүгүү жок, өсүү жок. Анда намыс деген түшүнүк болбойт. Себеби ал тили башканык болуп атпайбы? Дили башка болуп атпайбы? Тил билсең сен автоматсың. Тил билсең автоматсың. Каалаган жерде атасың. Ошо автоматтар өзүгө кайра атылат, эгерде биз кыргыз тилин үйрөтпөсөк балдарыбызга. Ошондуктан илимдүү шаарларга биз жөнөтүп атабыз. Туркияга, Европага балдарыбыз окусын, Америкага деп балдарыбызды жөнөтүп атабызбы? Кыргыз тилин билип чыксын. Илим шаары деп бул кыз туура айтты. Атына мини дагы илимдин себебинен падышанан эркиндикти алып чыгып кетти да. Айтайын деген маселе, урматтуу мекендешим, мусулман бир тууганым. Илим билимге басым жасашыбыз керек. Окуядан алынуучу сабактарды мындай ойлоп карасаңыз өтө көп да, сабакчы. Төшөгө келип эле жаткан маселени карасаңыз.
Sen 1000 jolu Yasin süresini uktarda. Milyon jolu Kur'an'da hatim kılıp koy. Birok egerde sen birön başın jarıp kelgen bolsoň, jüregiň jaya albayt, tynçykday albaysın. Oşonduktan hormatly mekendeşim bol meselelerde oylan, oygan.